Kımbatlı toydun katılışçıları, sizler bugün 2 yaşlı üylönü toyunda oturabız. Gencalı, bu da sizlerge aytабыз. Kırgızстан жақсы сөзі бар. Екі жақсы тоғы шықса, құдалашып түсет. Екі жаман тоғы шықса, екі жаман тоғы шықса, қуалашып түсет дейді. Өкөңөр құда сөйек болып отырасыздар. Мен айтарым ушул биздин ул сүйүндүк сиздерди сыйлаган жигит болсун. Сиздердин кызыңыздар бизди сыйлаган, биз тарапты сыйлаган, Кенжаны сыйлаган кыздардан болсун. Ошо эки жагын тең сыйлаган жаштардан болсо, келечеги кең болот, өздөрүнүн баскан жолу түз болот. Бардык кандай адам баласына жакшы каалоолор болсо, мен ушул 2 жашка, ошондой эле ушул тойдо отурган бардыгыңыздарга ошол жакшы тилектердин баарын каалайт элем. Аман болуңуздар. Так. Урматтуу Тоғызторудан келген куда коноктор, ичине көңүл буруп койгула. Силер сүйлөп атканда биз да аябай жакшынакай отурдук. Анысыгандай бардыгы болот, эми бизди да сыйлап угуп коюңуздар. Жанатадан бери бардык туугандар бул 2 жашка аябай сонун батаңарды да бердиңер. Мен ушул бардык айтылган батага кошулам. Кудай ушул батага аткарышында жардам берсин. Эми экинчи айтарыма, тамада сен өзүң туура айттың жатадан бери, алыскы туугандан жакынкы кошуну дейт. Биз кошун эмес, көп жылдан бери бир тууган болуп калганбыз. Ошол бир туугандардын ичинде Кенжалы сулуусу, акылдуусу, эстүүсү, жара көрүү, адамгерчиликтүүсү ушул биздин инибиз Кенжалы. Кенжалыны барыбыз аябай сыйлайбыз. Эми баягы кыргызда сөз бар. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы дейт. Ансырындай биздин карындашыбыз Жыргал болсо мынчалык деңгээлге келешти Кенжалыда жете албаган эмес. Экөөнөн чыккан бала да кандай экенин өзүңөр түшүнүп алгыла. Мен мисалы үчүн өз оюмду айтайын. Ушул Кенжалга кандай гана куда туш келер экен, кандай бактылуу деп. Акачса ал күндө эле бүгүн жетип келди. Акачса дагы өтмө катар куда болуп отуңар. Удаң кут болсун айланан кенжеке Жыргал. Жанагы мен айтпадым, бардык баталардын баары тийсин. Эми чын эле жанагы айтып атпайбы, алыскы жакын кошунадан да тууган биз күнүгө көрүшүп турабыз. Андан дагы силер болсо 1 жылда көп болсо 3 жолу көрүшөсүңөр. Биз күнүгө көрүшөбүз. Ошол ичинде жакшы сөз айтасыздар дагы, жакшылык болсо дагы, ошол ичинде катар жаманчылык болсо да бирге болобуз. Мага ынтымагыбызды көрүп турасыңар, азыр баарыбыздын кандай чыгып атканыбыз. Бардыгы жакшы болсун, Кудай Таала бардык элибизге тынччылык берсин, өмүр берсин, аманчылык берсин. Ошол элдердин арасында биз аман бололу. Чоң рахмат. Эми келиңиз эми. Сиз бир жакшы сүйлөңүз, анан калганыбыз кошулалы. Сиз сүйлөп коюңуз кысканыбызга. Урматтуу туугандар, кудалар, бүгүн Кенжалы менен Жыргал келиндүү болуп, аябай чоң кубанычта той өткөрүп отурат. Ушул бүгүнкү тоюңар кут болсун. Уул келиңер бактылуу болсун, келечектери кенен болсун. Кудайым жакшылык берсин, имандуу болушсун. Эми мен Айгерим менен сүйүндүккө айтарым. Бөлгүлө ата-энеге сүйүүңөрдү, бакытка бөлөгүлө үйүңөрдү. Теңирден тизе бүгүп суранабыз, ээрчишип аман эсен жүрүүңөрдү. Кудайым силерге бак берсин, келечек берсин, аман болгула. Силердин жакшылыгыңарды, келечекте балалуу болгон тойлоруңарда аман эсен чогуу жүрөлү. Биз аласы болуп жакшы, натысык бир туугандар, Тоғызтородогу туугандар, өздөгү туугандар келбей, келгичекти ардын ысыгына сууна күйгөн жакшы бир туугандардан. Чоң рахмат, байке келиңиз, сизди толук туугандардын президенти деп атат да.
Урматтуу туугандар, бүгүнкү тоюбуз кут болсун. Эми эртеден бери аябай жакшы сөздөр бар айтылды, каалоолорум бар айтылды, бирок эми жакшылык жөнүндө каалоолорду айта берсе түгөнбөйт. Менин бир эле нерсени айтып коеюн. Кенжалуу жөнүндө бул байкелер айтып кетти. Эми аны Кенжалы кандай экен, анын семьясы кандай, анын баласы кандай экенин бул жерде отурган чоочун кишилер жок, баарыңыздар эле билет болушуңуздар керек. Мен эмне айтар элем? Мен эми бул келиниме айтар элем, Айгерим Малена. Келин болуп келгенден кийин бул башка үй бүлө деген башка мамлекет деген сыяктуу эле. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн сыры болот, өзүнүн салты болот, өзүнүн баягы көп нерселери болот жалпы. Ошондуктан сен келин болуп келип аткандан кийин алдыңда сен башка бир мамлекетке келгендей болуп атасың. ЗАГСга барып кол коюп жанагы нике кагасын алып аткандан кийин бүттү ушул үйдүн гражданкасы болуп калдың. Анан эми ушу келин келгенден кийин бир 3 милдетти сөзсүз түрдө аткарыш керек экен. Эгерде ошол 3 милдетти аткарсаңар, сен жакшы үй бүлө болуп келсең, ушул келген үйүңө ырыс, кешик, бакыт таалайдап келет экен. Биринчиси, эртең менен эрте туруш керек экен келин. 8ге чейин калбаш керек экен. Себеби эртерээк туруп, чайды кайнатып, кайнатаңа, кайненеңе, анан жолдошуңа чай берип, жумушка кетсе жумушка, эшикке кетсе эшикке узатып коюш керек. Бул биринчи милдетиң экен. Себеби кайната кайненеден мурун алар уктап атса, сен уктай берсең туура эмес болуп калат, алар туруп жүрсө. Бул биринчиси. Экинчиси, эми үй бүлөдө болгондон кийин, эрди катын болгондон кийин кыргызча айтканда, касана кагыша таргандай нерсе болот, мындай майда чүйдө нерсе болот, анан ошого таарынып, касан аякта калдыратып, бир эки чынды сындырып ийип, эшиктерди теппей, ошо эме болушуң керек экен, ошо сакташың керек экен, канчалык нерсе болсо да ичиңе жашырышың керек экен. Анан эми айтпадым, ар бир үй бүлө дегенден анын өзүнүн мамлекет деп. Ошонун сыры болот экен. О келгенден бүттү, буларды өзүңөрдүн үйүңөрдө болуп аткан нерсени башка жака ата-энеңе, керек болсо бир тууганыңа, подружкаларыңа да айтпаш керек экен. Мына ушу 3 милдетти аткарсаң эле жакшы келин болосуң. А биз ойлойбуз, сен толугу менен ушул милдеттерди аткарат деп. Дагы бир жолу той кут болсун, Кенжалы, силерге келген конокторго, тогуз-тороволторго, мен досторум көп болчу, силерге чоң рахмат. Силер Кытайдан эртерээк келет, силерден келген үчүн, бирок ошо караштан келдиңиз. Чоң рахмат албетте, урматтуу тоолук туугандар, кошуналар, сиздердин айткан каалоо тилегиңиздер ылайым 2 жашка кабыл болсун демекчибиз. Келиңиздер, анда белектериңиздерди бериңиздер дагы. Тамагыңыздар музда баратат, ошондуктан тезирээк отура калып тамакка отуруңуздар, келиңиздер. Кошуналардын атынан ырдап бересиз, Азыр. Алай. Бул байкеге микрофон коюп берели. Азыркы биздин аксакалыбыз ырдаган айтат, бул киши кадимки Гүлнур Сатылганованын бир тууган каршысыга жестес. Ошондой жестеси да окшошуп атат Гүлнурга дегенде. Келиңиздер анда албетте угбасак болбойт дерин. Түйіндік, Айгерим, бақылы болла қалаңдарым. Ушул мол турмуштун узак татаал жолунда колдорду бек кармашып, жакшы жашап, биз сыймыктангандай үй бүлө болгула, силерге арнап. Эми келиңиз, созолонто бир ырдап берип коюңуз. Сайраны курганда айнуру бизге не керек, алтыным өзү турганда.
yaşlar ekildi. Anamı östük Gülcay'da, atalı tatlı cemişim, Tavılbay tuşum, Tavılbay tuşum. Yağıtmay cürcü can ekin, Yaşoğu götsün cırhalda, Canalı bol canalı, canalı, canalı. Bir yolun yemes yılları, Canalı bol canalı, canalı, canalı. Bir yolun yemes yılları. Çoğun rahmat Baykemizге, çoğun rahmat aytабыз Байке. Орын алыңыз, тамағыңызды ішіңіз, алыңыз дегендей. Келіңіздер эми баягы көпчүлүк сүйлөп алып ойланан калган кишине унутуп калабызбы дегендейчи. Сиздерден кийин дагы каалоо тилек айткандар биякта биздин конокторубуз бар. Ошондуктан убактыбызды туура пайдаланалы. Анткени убакыт өтүп баратат. Келиңиздер анда кайрадан каалоо тилекке кезек беребиз. Акшум кардай алдуу болсун куш бооңор, үй бүлөңөр туурга айлансын куш конор. Кел коноктор ак батаны берели, эмки жылы бешик тойго келели деп сүйүндүктөн чогуу иштеген, чогуу шээрден бир нанды тең бөлүп иштеген урматтуу коллективин чакырабыз. Анан албетте Айгеримдин дагы коллективин чакырабыз. Келиңиздер. Сүйүндүктөн коллективин, Айгеримдин коллективин чогуу чакырабыз. Келиңиздер. Сүйүндүктүн коллективи кол көтөрүп коюңуздарчы. Айгеримдики. Айгеримдик коллектив айланайын бүт эле. Светофор, светофор. Корпусту көргөндө эле мындай теби келет экен да. Келиңиздер анда эмесе, урматтуу коллектив. Анткени сүйүндүк менен Айгерим баш кошуп, баштары биригип аткандан кийин сиздердин да мындай башыңыздар кошулуш керек да. Эки коллектив кандай дейсиздер, а? Ошон үчүн ынтымакта жашынакай сиздерден бирөө, анан сиздерден бирөө шайланып туруп жакшы бир каалоо тилек айтып коюңуздар. Анткени убактыбыз барган сайын өтүп атат. Анан бийди да көрөбүз, анан ырды да көрөбүз дегенде. Кана сүйүндүктүн коллективине сиз сүйлөйсүз. Айгеримдинби? Келиңиз анда. Кыздын 40 жашы улуу дейт. Албетте сизден баштайлы. Келиңиз. Саламатсыңарбы урматтуу коноктор, ушу ак тойдун коноктору. Эң биринчиден ушул жаштарды тапкан, эрезеге жеткирген, тарбия берген, эмгегин аябаган, ак сүтүн аябаган дегени ата-энесине рахмат, ушул тойду уюштурган ата-энеге рахмат, Кудагыйга. Айгерим, Сүйүн, тоюңар куттуу болсун. Айгерим менин назик, бир меримдүү, сезимтал, кичпейир. Мен студенткам болчу, мен Айгеримдин мугалими болчумун. Ошондуктан орусча айткандай, Сүйүн, просьба, тарынтпай жашагыла, бактылуу болуп жашагыла. Ортоңорго наристе берсин, башыңарга бак берсин, ырыскечтүү үй бүлө болгула, үлгүлүү үй бүлө болгула. Алдыда дагы тойлор боло берсин.
сөздү берем. Бактылуу жубайлардан болгула. Саламатсыздар. Сүйүн Айгерим, күч боңор бек болсун. Дайыма аман эсен болгула. Өмүрүңөр узун болсун. Дайыма ушу кармашкан колуңар эч кырдан ажырабай, дайыма бир болуп, эмненин баарын кылбасаңар, эмненин баарын баштабасаңар, дайыма өкмөр чогуу кылып, аман эсен болуп, ден соңуңар чын болуп, атын эңер дайыма сыйлап, урматтап, өмүрүңөр узун болуп, дайыма эле аман эсен болгула. Чоң рахмат, албетте ушул мына сиздер менен чоң иштеген ушул сүйүндүк менен Айгеримге биз дагы сыймыктанабыз. Сиздердин албетте айткан каалоо тилегиңиздер ылайым кабыл болсун демекчибиз. Келиңиздер анда кандай кылабыз? Ырдайбызбы? Же бийлейбизби? Бийлейсиздерби? Ырдабайсыздарбы? Негизи мен сүйүндүк инимдин коллегаларын мен билем, мындай түрк фирмасы. Осо, кыргыздар элеби? Сиздердикичи? Я. Банкпы, акчасы көп кишилерби? Анда mesela мындай кылалы. Сиздер үчүн бир жакшы музыка коюп берели. Бир жакшы бийлеп, мына ушул жерде отурган биздин урматтуу конокторубуздун бир көңүлүн ачып бериңиздерчи, келиңиздер. Биздин урматтуу ушул үйлөнүп аткан 2 жаштын коллегаларына бир жакшы кол чапаңыздарчы. Маэстро музыканы кой берсең, бир жакшы бийлеп берип отурсын, келиңиздер. Biletlerdi tapşıra versek, Polat var. Biletlerdi tapşıra verirsek. Çok rahmat, urmаттуу Сүйүндүк менен Айгеримдин коллегалары жакшынакай жоргологон боюнча бийлеп барып белектерин тапшырып атышат. Белектерин тапшырышсын, тапшыра беришsin дегендей. Анан баягы тойдун аягына чыгайын деп калганда эле мындай пакеттер шылдырап кылдырай баштайт да. Ошону кичине мындай токтото турсак, бата дегенди унутпайлы. Биз анткени Сүйүндүк менен Айгеримге жакшынакай ак батабызды беребиз деп келгенбиз да. Анан пакетке жетишебиз негизичи. Saat мындай 12-ге 15 мүнөт калганда орой баштасак деле жетишебиз да. Ага чейин эле шытыр кытыр, бытыр деп эле баштай беребиз да. Ошондуктан келиңиздер, дагы бир жолу тамагыңыздар таттуу болсун. Бизде дагы конокторубуз бар. Ошолорду бүтүп алалы бир жолу. Андан кийин Кудай буйрса пакеттерди салыштыра баштайбыз, а? Анда бизе келиңиздер. Ар убакта аппак гүлдөй кулпунар, ар бир жанда болсо керек курбулар, ар кимиңдин тоюңарга катышып, бар болгула, классташтар, курбулар деп Сүйүндүк менен Айгеримдин аяштарын, досторун чакырып койгула. Урсат этиңиздер. Айгеримдин достору барбы? Жокпу? Айгеримдин досторун дагы бияка чакырабыз, келиңиздер. Сүйүндүк менен Айгеримдин аяштары, достору дагы сиздердин мына алдыңыздарда катарга тизилип катарга туруп калышты. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу тойдун коноктору? Сүйүн Айгеримди тапкан алтындай болгон ата-энелери, тууган тушкандары, жоро жолдоштору, катыштары, саламатсыздарбы? Баарыңарды ушул үйлөнүү үлпөт тою менен куттуктайм. Эң биринчиден биз өзүбүз тааныштыра кетели, Айгеримдин курбу кыздары болобуз. Айгерим менен
сүйүүнгө чын жүрөктөн өмүрлүк бакытты каалайбыз. Ушул кичинекей мамлекетиңер биздин Кыргызстаныбызда жаңы пайда болгон кичинекей мамлекет эч качан мындай сырткы нерселерге мындай туруштук берсин, эч качан трешина кетпесин силердин үй бүлөңөрдө, жарака кетпей, жаман сөзгө, жаман көзгө эч качан кабылбагыла. Экөөңөр абдан акылдуу, Кудайым буйрса жакшы үй бүлөнүн балдарысыңар, бакытка абдан татыктуусуңар. Биз баардыгыбыз ушул тойдо силер үчүн чогулдук, силердин бактыңар үчүн. Эң биринчиден ушу силерге жакшы нерсе каалап, сүйүнгөнүбүздөн, күйгөнүбүздөн ушул жерде отурабыз. Биздин Айгерим ушунчалык таза, ушунчалык назик кыз, ушул сүйгөн Айгеримибизди бактылуу кыл. Чын жүрөктөн каалайбыз ушуну. Экөөңөрдүн жолуңар дайыма ачык болсун. Жолуңар ачык болсун, жолдошуңар кыдыр болсун, жолуңар шыдыр болсун. Кудайым буйрса, 1 жылдан кийин биз Бешик тойдон жолугалы, кийинки жылы Тушо тойдо жолугалы, андан кийинки жылы Сүннөт тойдо жолугалы. Жылда эле тойлор улана берсин. Үйлөнүү үлпөт тоюңар менен бактылуу болгула жаштар. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ол карындашымдын жанагы трешина кетпесин деген жери мына жакты да. Трешинасы. Келиңиздер анда достордон. Саламатсыздарбы, урматтуу кечен коноктору. Бүгүн баарыбыз Сүйүндүк менен Айгеримдин үйлөнүү үлпөт тоюнун күбөсү болуп отурабыз. Биз тааныштыра кетсек өзүбүздүн классташтарыбыз Билимбек, Дулат, Азаматтын келинчеги Чолкон, Батырбек, менин красавицам. Кундуз, Айсулуу, Азамат, Адилет, Нурболот. Биз классташтарыбыз, анан мен классташтарга бир асылуураак тойлордо эле мага сөз беришет, чебиткенде эле аксакал болуп атпачы. Анан эмне дейбиз? Биринчиден Айгерим, Сүйүндүк, Айгерим кушпоңор бек болсун. Турмуш деген бул даңгыр жол, узун жол дейт. Жолуңар даңгыр болсун, суугуна чыдап, ысыгына күйүп жашагыла. Не дейбиз? Көп балалуу болгула, тооктой жөжөлү, алмадай мөмөлүү болгула. Ар дайым силердин жакшылыгыңарда биз күбө болуп жүрөлү. Ар дайым силердин тоюңар ушундай ак сарайлардын жарыктары